Бұл Бақчасарай кафесі да бұл. Токамаев айылында жайғашқан Тоңыр айылында. Бұл жаңғыраған алия болчу негизи бұл жер. Анан кандайдыр бир мыйзамсыз жолдор менен боякта елкалары кыйылып, ордуна кафе салынып калган. Бұл туура эмес көрүнүш, жана бул заманда туура келбейт. Бул эстелик деген негизи бул жерде турчу. Ортодо. Мынаны жада калса, ушу жанагы Сталиндин репрессиясынын курмандары эстелиги кырылып кеткен вообще туура эмес. Маңдайында акиматы бар. Ошол акиматтын маңдайында туруп, ушундай мыйзамсыз жолдорго жол берген жетекчилерге чара колдонуш керек жана аларды жоопко тартыш керек. Жанында эле ылдый жакта прокуратурасы бар Тоңур айылынын. Ошондой. Бул Бакчасарай кимге тийиштүү десеңер, бул деген азыркы Болот Сагынаев Жогорку Кеңештин 8-чи сазыбына талапкерлигин койгон депутат да, жаш 89 жылкы Калламар сайылынын тургуну.